Түрмө пансионат эмес. Камчыбек Ташиев нааразы болгондорго жооп берди. Түрмөдө бизди өтө каттуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмалар үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмеспи? Демек, мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мамлекетте тополоң болуп турса экен деген саясатчылардын бардыгына жазасын мыйзам чегинде колуна бериш керек. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жумгал районунун Чайек айылында аталган комитеттин райондук бөлүмүнүн имаратынын ачылышында сүйлөп жатканда айтты. 30 жылдан бери только саясат менен жүрөбүз. Мамлекетте 3 жолу төңкөрүш кылдык. Бирибиз бийликке келдик, бирибизди камадык, бирибизди чыгардык. Бирок элдин турмушу оңолуп кеткен жок. Элдин турмушу оңолуп, элибиз жакшы жашап, мамлекетибиз өсүп өнүгүп, куралдуу күчтөрүбүз өнүгүп, же элибиздин турмуш тиричилиги жакшы болуп, жыргап кеткен жок. Эмне үчүн? Себеби биздин ушуга чейинки жетекчилерибиздин бардыгы саясат үчүн гана. Сагызгандай шакылдап сайрагандан башка, тилинен башка эч нерсе келген эмес. Так, өзүнүн жердерге болуп, жердеш болуп бөлүнүп алышып, чабышып жүрүшкөн. Клан болуп бөлүнүп алып чабышып жүрүшкөн. Кыргызстанды эч ким ойлогон эмес. Мамлекетибизди күчтүү кылатырган убакыт келди туугандар. Ушуну колдонуп калайлы. Ушул убакытта мамлекетибиз күчтүү кылып калайлы. Кыргыз деген улуу атты сактап калыш дагы биздин колубузда. Ошону өндүрүп эртең кийинки муундарга өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Ал эми баягы талашып тартышкан саясатчылар, колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар. Так, мамлекетти талап тоноп алып туруп, дагы бир ызычуу кылам деп, дагы бир чоң мындай бир ызычуу кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка айла жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат. Түрмөдө бизди өтө каттуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмалар үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмеспи? Демек, мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин. Ал эми силер ошолорду мамлекеттин тынчтыгына залал келтиргендерди мындай таап чыгып, жазага тарта турган органдын кызматкерлерисиңер. Мен ойлоймун, биздин ага эжекелерибиз ушуга өтө жакшы көңүл буруп, өтө астейдил көңүл буруп, балдарды жөн эле окутуп коюп, жөн эле моундай убакыт өткүзбөстөн, ар бир убакытты, ар бир саатты ошол окуу саатын туура пайдаланат деген ойдобуз. Жана ошого биз ишенебиз. Урматтуу окуучулар, андан сырткары мына сиздерге бүгүн китептерди алып келдим. Жакында эле ошо эжекеге келип, эжекеден сурадык эле, эжеке биздин мектепке кандай китептер жетпейт? Эмне деген китептер жетпейт жана канча санда жетпейт деп сураганыбызда эжекен баарын жазып берди. Бул жерде толук ойдон силердин мектебиңерге жете турган китептер. Мындан ары ынтымак мектебинде китеп жетпейт деген маселе болбош керек. Маселе болбош керек. Бардык китептерди мына биз силерге алып бердик. Андан сырткары шарттарды түзүп берип атабыз. Мына бул жерде телевизор, монитор турат, бул жерде компьютерлер турат. Булардын бардыгы силер үчүн балдар. Урматтуу балдарым, урматтуу кыздарым,
ушунун баардыгын туура пайдаланып жакшы билим алгыла. Убактыңарды кетирип жибербегиле. Бул мектепте окуган убакыттагы тезирээк өтүп кетет. Тезирээк өтүп кетет. Мына бүгүн 1-чи класстагы бала эртеңине карасаң 5-чи класста окуп калат. Бүгүн 5-чи класстагы бала эртеңине карасаң мектеп бүтүп аткан болот. Бирок ошо мектеп бүтүп аткан маалда илимдүү, билимдүү болуп, мектептин ошо программаларын баарын толук аткара ала турган болуш керек. Ошого өзүңөр аракет кылышыңар керек, урматтуу окуучуларым. Силер өзүңөр аракет кылбасаңар, эже агайларыңар силерге чуркап жүрө берсе, силер окубай эле жанагы жүрө берсеңер, анда эртең убакытты өткүзүп жибересиңер. Уктуңарбы? Ошон үчүн жакшы окугулагын. Азыркы күндө билимдүү адам гана жакшы жашаганга, жакшы эмгек кылганга, мамлекетине таза кызмат кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Билимсиз адам же болбосо ошол илим билимди албаган адам, алар деле жаман адам болбойт. Бирок ошол эле мезгилде алардын өсүү деңгээли башкалардан көрө ылдый туруп калат. А силер ата-энеңер силерди төрөп өстүрүп, мына кийимди алып берип бардыгыңарды. Силерден жакшылыкты күтүп атат ата-энеңер. Силерден ата-энеңер күтүп атат. Ушу балдарым, кыздарым чоңоюп, ушул мамлекетке, элибизге, журтубузга кызмат кыла турган илимдүү, билимдүү жаштардан болот деп күтүп атат. Мына ошону силер актагылагын. Уктуңарбы? Ошону актагылагын. Жакшы окугулагын. Тартиптүү болгулагын. Эже агайларыңар тилин алгылагын. Ата-энеңер тилин алгыла. Жаман адам болуп өспөгүлө. Жакшы адам болуп өскүлө. Мамлекетибизде мына жашты айынан силерге айтып коеюн. Мамлекетибиздин жыргалчылыгын камсыз кылуунун негизги маселеси мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу жана мамлекеттин ички тартибин орнотуу. Ички тартиптердин эң негизги башкы орунда бул коррупциялык жолдорду жоюу болуп эсептелет туугандар. Биз канчалык бул жерде аракет кылбайлы, канчалык ушу чуркап иштебейли. Эгерде ошол арабыздагы 1-2 коррупционер эле көптөгөн биздин ишибизди жокко чыгарып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн балдарды окутканда да ушуну ачык айткылагын. Эл жерге, мамлекетибизге берилгендик менен кызмат кылыш керек. Мамлекетибизге, эл жерибизге ак жүрөктүүлүк менен, ак көңүлдүүлүк менен, берилгендик менен кызмат кылышыбыз керек. Жана ошону балдарыбыз үйрөнүш керек. Жаштайынан, ушу тырнактайынан балдарыбыз мекенчил, патриот балдар болуп өсүп чыгышыңар керек. Мамлекетти сактап калып, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыз кылып, коопсуздугун камсыз кылып, кийинки муундарга өткүзүп берүү ар бир муундун өзүнүн милдети болуп эсептелет. Ошол милдеттер силердин да мойнуңарга бир күн келгенде тагылат. Кайсы бир убактарда ушул мотурайган жаш балдар мамлекетибиз тынчсыздыгын коргойт. Ошого аракет кылышат. With